Саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен. Ассаламу алейкум достор. Эсиңиздерде болсо, мен кече квартальныйга барып күн помощь сурасам, мени урушуп салды деп ыйлап мени чакырган эжебиздин видеосун Инстаграмга жүктөгөн. Ошол видеонун комментарийинде бир карындашыбыз кайрылыптыр. Ушул эжебизди апа кылып алсам болобу? Эне кылып алсам болобу? Эненин, апанын мээримине зармын деп бир карындашыбыз кайрылган. Бүгүн ошол карындашыбызды табып, эжекебиз экөөнү жолуктурдук. Анда эмесе, алдыдагы видеого жалпыңыздар, күбө болуңуздар. İçkeriye girip söyle. Çokta kança kvartant var? 5 öyle. 5 kvartant. Uzakta administratör yaşayıp. Bekler. Yemekene. Bekler. Şey var o? Tak. Giriyor öyle. Yüzünden bütün için boyunca. Ben Instagram'dan videolarını görürsün. Ova. Görüyorum. Betin görgüzbeyim de jarandardınç. Sen özün ötün için boyunca. Ben nümen çeşpe. Takansa görgüzbeyle bak. Oturuyor. Maskan çeşpe. Oturuyor. Betin görgüzbeyim hareket kıldayım da öte köp düşürdü. Себептигинде 5 колтун эмес баргандай адамдар бар, эртең көчөдө жүрсөң баягы кыз го деп кемсинткендер дагы бар эми. Кудайдан коркпогондор дагы бар экен да. Ошон үчүн бетиң толук көргөзбөйлү кой. Мен өзү вообще эле мындай бутуң эле тартып неме кылайын дедим эле. Сен өзүң өтүнүңүң боюнча бетимди тартып чыгарыңыз деп атпайсың. Канча бир туугансың? Негизи 3 бир тууганбыз. Неме ал энебиз башка, ата бир. Алар менен катташасың? Байкем менен катташам. Байкең могу видеону көрсө намыстанбайбы? Намыстанса мен кайрылдым. Бир жума мурун зумный пастам жок, шампуньсам калбады, бир сом акчам калбады. Борса кылып жабатам, сураныч деп. Бирок келген жок. Ал өзүнүн неме проблемалары менен, ал өзүнүн араң неме кылып жүрөт. Мен кече бир эжени видеого чыгаргам да. Ошого комментарийге ушул эжени мен апа кылып алсам болобу, эч кимиси жок экен. Энеге зармын мен, эненин мээримине зармын деп жазыпсың да. Аябай бир үйдө отуруп ошону окуп алып, мен сени тапканга аракет кылып, балким сенин эч кимиң жок болсо, эженин эч кимиси жок болсо, экөөңөр бири-бириңерге мээриң төгүп, эне кыз болуп, сенин 2 балаң бар экен, аларды небере кылып, эжи дагы небере житин жыттап, бактылуулук бири-бириңерге маанай тартуулайсыңарбы деген ойдо экөөңөрдү жолуктуруп коеюн деп издеп келдим да сен. Өзүң апам жок дептирсиң да. Ошол мен апам кичинекейимде каза болуп калган, өзүнө кол салып, анан эне мээримине аябай зармын. Мага жардам бербесе деле мейли. Просто эне болуп мындай, просто энем бар деп жашагым келет да мындай. Сөз менен болсо да поддержка берип турсачы, бул жашоодо өзүмү жалгыз сезбей. Ошол видеону көрүп, ошондой эле ой келди. Мен апа кылам, Кудайым буйруса чоңойгондо карайм сөзсүз депчи. Буйруса ниеттерим ишке ашат деп ойлойм. Мен кече видео тартып кеткенден кийин жардам берген адамдар келдиби? Канча адам келди? 2 жолу келишти. 2 жолу келишти. Муграпталарды алып келди да. Акча беришпи? 2000 сом акча берди. Дарыңызга иштетиңиз. Кече мен сизди видеого тартып, интернетке жүктөгөндөн кийин комментарийга бул кыз мага жазган да, комментарийга жазыптыр. Менин эч кимим жок. Апам жок. Мен апа кылып алсам болобу? Жардам берем, багам. Апанын мээримине зармын деп, ушул кыз жазган да.
Мен экөөңүздөрдү бул кыздын бетин тапкан. Могуз үйүңүздү жыйнап, кийимиңизди жууп, өзүңүздүн кызыңыздай кылып сизди карайт. Сен мындай кылып өтсөң бетиң көрүнбөсүн сен. Аркага, бияка. Камеранын аркасына өтсөң. Эже түшүндүңүз да, ушул кыз экөөңүздөрдү атайын азыр ээрчитип келдим, жолуктуруп коеюн деп. Ушул кызды кыз кылып алыңыз. Разы болсун. Сизге каралашып, бул кыздын 2 баласы бар экен. Ошолорду өзүңүздүн небереңиздей көрүп, бири-бириңиздерге мээрим төгүп, Мен телефондон сураганымда айттым да, мен аябай жүрөгүм сыгылып келдим да бул жерге чейинчи. Балдарың 2 балам бар дедиң, Бир уул, бир кызым бар экен, Каякталар? Азыр балдарым дом ребенкада. Бергениmin себеби ошо баламы төрөргө жакын, кызымы караган эч ким жок. Мен менен чогуу роддомго мындай барып калып атты. Анан врачтар ошол дом ребенканы сунуш кылды, сен берип тур деп. Анан бердим. Төрөгөндөн кийин мындай келбегенинен, жашай албаганынан азыр балам 4 айлык. Аны дагы берип турганы туура келди. Мен карантинге алдын 10 күн мурун бергенмин. Мындай ичине иштеп акча чогултуп алайын деп. Анан ушундай неме болуп калды. Кудайым буйрса алам, 2-3 айдан кийин алам. Балдарың ал жака бергенден кийин кайра алам десең берет да? Ооба, берет. Договор менен. Проблемасы жок. Проблемасы жок. Карай албай азыр шарт жок, айла жок тынчып көрдүң да? Ооба, кызымда бир почка, аны врач аябай жакшы кара деген. Документ немелери бар. Ошол Бир почка менен төрөлгөнбү? Бир почка менен төрөлгөн деле? Анан кичинекейинде жүрөгү тешик болуп, мындай слабыйраак да, кичинекей чаң же бир нерсеге ооруп кала берчү. Азыр Кудайыма шүгүр, алар массаж менен бастырышты, жакында эле басты. Ошолор кажымалдап, ошолор багып атышат. Жардам берип атышыптыр да? Бир почка менен төрөлгөн ушундай да болот экен да? Мындай лечение болобу экен? Лечение врачтар айтты, туздуу тамак вообще бербей, 5 жашында лечение кылып көрсөтүп кой дагы, донорду чоңойгондо кылсаң болот деди. Анан почка салса болот экен, Ооба, почка салса болот экен. Мен чечтим, бутка туруп, Кудайым буйрса өзүмдүн бир почкамды берем. Ал чоңоюп турмушка чыгайын дегенде. Балаң дайсалуу жакшы эле? Балам Кудайга шүгүр, 4 айлык болуп калды. Бул жер квартирага канча төлөйсүң? 2,5 мың төлөйбүз. 2,5 мың? Азыр айда төлөп атасыңарбы же албай Ушул айда төлөгөн жокпуз. Алган жокпу? Жакшы. Каяктан доход, каяктан иштейсиң өзүң жерде? Мен аябай көп жерде иштедим. Мен 6 классыман бери идишчи болуп иштейм. Мектепте дагы 8-ди зорго бүткөнмүн. Ошо Жалал Абадта кафелерде, Нокатта 20 кафеде иштесем, ошо бүт баарын өзбектердин колунда иштегем. Бул жакта Полияда иштедим. Азыр болсо Полиядан жамгыр жаганда иш токтоп калат, ошон бул жерде Саламат деген салойго идишчигана киргенмин. Буйрса, ачылса да кирем. Полияда эмне иш кыласың? Полияда эже повар болуп. Масканы көтөрүп бересиң, масканы. Повар болуп иштегем Полияда. Малина клубника терем. Жетеби анандай өз немеге жашоого? Жетет болчу. Кызымы да кыйналбай багат болчумун. Азыр экөөнөн ашыра албай калдым. Күнүнө 400 сом, 500 сом тапсам ашпай атат да. Менин жеңем бар. 1 жылдык квартирасын төлөп берем деп атат сиздерге. Ушул кыз экөөңүздөр ушул кыздын балдарын алып келип, мына даяр 2 небереңиз бар болот. Өзүңүздүн кызыңыздай бири-бириңерге мээрим төгүп, чогуу жашаңыздар эжеке. Квартираңардын 1 жылдыгын ошол ишкер менен жеңем төлөп берем деп атат. Рахмат. Эл журт дагы сиздерге жардам берет, Кудай буйрса. Элим баттыбайбы? Ошо, эч нерседен ойлонбоңуз, баары жакшы болот. Сизге счет ачабыз, Кудай буйрса. Эжебизге счет ачып беребиз. Азырынча счет ачыла элек, эч нерсе карта партасы жок, эл сом дагы жок. Эжебиздин прямой номерине жардам бергиси келгендер чалып, мээнет кылып, басып келип, өз колуңуздар менен тапшырып, өзүнө берип атканын көзүңөр менен көрүп, көңүлүңөр ток болот.
эжеге жардам берем дегендер болсо келе берсеңиздер болот. Ортодо комментарийга бирөөлөр мошенниктер пайда болуп тур. Картаны берип жардам берейин дедим эле дегендерге. Бирөө жардам берейин дедим эле деп жазса, эженин картасы болуп ушуга салгыла деген мошенниктер бар экен да. Мен ошолорго кайрыларым. Эч кимге ишенбей, прямой өзүнө келип, көзүңөр менен көрүп, соопту алып кетсеңер болот тугандар. Сизге жардам берип аткандарга дуа кылып коюңуз. Сиз жардамга муктаж болсоңуз, сиздин дуаңызга муктажбыз биз. Жардам бергендерге дуа кылып туруңуз эжеке, оорубаңыз. Кызыңыз кут болсун. Рахмат. Экөөңүздөр бири-бириңиздерге мээрим төгүп, Сен да апаң кут болсун. Өзүң мына сурандың эле алып келип экөөңөрдү жолуктурдум. Биз дагы мүмкүн. Эжебиз иш кыла албайт. Колуңуз көргөз койсоңуз колуңузду. Эжебиз иш кыла албайт. Мүмкүнчүлүгү чектелген. Кудай буюрса сен өзүң эми көзөмөлдө, үйлөрүн жыйнап берип, кирлерин жууп берип, өзүң апаңдай көрүп, бири-бириңиздерге мээрим төгүп, бактылуу болуңуздар. Рахмат. Аман болуңуздар, оорубаңыздар.